Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Python, же болбосо Python программалоо тили. Сабактын максаты балдар, биринчи бул Python программалоо тили менен таанышасыңар, экинчи Python программалоо тилинде маалыматтарды киргизүү жана чыгарууну үйрөнө аласыңар, жана ошондой эле өзгөрмөлөр жөнүндө маалымат аласыңар, жана практикумда жөнөкөй программалар түзүүнү үйрөнө аласыңар. Анда балдар, сабагыбыздын планы биринчи бул Python программалоо тилин жөнүндө кыскача түшүнүк, экинчи маалыматтарды киргизүү жана чыгаруу операторлору, үчүнчү өзгөрмөлөр, төртүнчү саакты бышыктап жыйынтыктайбыз жана ошол саакта колдонулган түйүндө түшүнүктөрдүн тизмеги. Анда балдар, демек биринчи план бул Python программалоо тили жөнүндө түшүнүк. Python программалоо тили бул жаңы үйрөнүп жаткандар үчүн да жеткиликтүү болгон, ар түрдүү багыттагы программалар түзүү үчүн колдонулган аспап же болбосо программалоо тили болуп эсептелинет. Эгерде силер Scratch'те блоктор менен программа түзүп жүргөн болсоңор, анда Python программалоо тилинде же болбосо Python тилинде программа түзүү силерге көп деле кыйынчылык жаратпайт. Эми мисалы бул жерде Scratch жана Python программа тилдериндеги командалардын салыштыруусун карайлы. Мисалы бул жерде Scratch, ал эми бул жерде Python, демек экөөнүн айырмасы ушундай түрдө чагылдырылат. Эми мисалы шарттар биз алгоритмди өткөнүбүздө бул жерде биз бутактануучу алгоритмди өткөнүбүздө, демек ал жерде шарттар берилет. Жана ошол жерде мисалы эгерде деген шарттар берилет. Бул жерде программалоо тилинде чагылдырылышы бул Scratch, ал эми бул Python тилинде чагылдырылышы бул бири-бирине окшоштугу жана ошондой эле учурда бир аз болсо да айырмачылыгы чагылдырылган. Эми Python коду оңой окулат. Ал эми интерактивдүү капчасы болсо программаны киргизип, ошол замат жыйынтыгын алганга эмне кылат? Мүмкүндүк берет балдар. Бүгүнкү күндө бул программалоо тилинде банктар, телекоммуникациялык компаниялар үчүн программалар жазылат. Көптөгөн аналитиктер маалыматтар менен дал ушул тилдин жардамы менен иштешет. Өтө жөнөкөй синтаксистин натыйжасында бул тилде программалоону баштоо жеңил болуп эсептелинет. Python тилинде программалоо үчүн өзүңөрдүн компьютериңерге акысыз программалоо чөйрөсүн орнотушуңар керек. Анын шилтемеси болсо бул жерде силерде көрүнгөн. Демек ушул шилтеме аркылуу силер Python программалоо тилинин акысыз версиясын көчүрүп алуу мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эми Python менен бирге Idle Python программаларын жазуу үчүн иштетүү чөйрөсү да орнотулат сөзсүз түрдө. Python командаларды жазуу, сактоо жана аткаруу үчүн төмөнкү кадамдарды жасоо керек. Биринчи кадам бул демек Idle'ни ишке киргизүү керек. Түзгөн программалардын жыйынтыгын көрүп тургандай консоль терезеси ачылат бул жерде. Демек бул Idle'ни ишке киргизүү менен. Экинчи кадам бул жаңы файл түзүү. Бул жаңы программаны жазуу үчүн өзүнчө файл түзүү керек. Ал үчүн файлга кирип, бул өйдөдө бул файлга кирип жана new файлды эмне кылышыбыз керек? Тандап алышыбыз керек. Үчүнчү кадам бул программаны киргизүү. Программаны киргизүү ачылган терезеге өзүңүздүн программаңызды эмне кыласыз? Киргизесиз. Мисалы print деп туруп, бул тегерек кашанын ичиге бул бир тырмакчаны ичиге деп жазсак, демек бул print деген бул чыгаруу оператору болуп эсептелинет. Демек ушундай программа киргизсек, демек терезе жыйынтыгы эмне? Салам деген жыйынтык менен чыгат. Төртүнчү кадам бул программаны сактоо. Демек файл менюсунан save as дегенди тандап, бул сохранить как, эгерде орусча кылса сохранить как деген тандап, файлыңар үчүн жаңы киргизгиле жана save командасын эмне кыла дейт? Баскыла. Биз алдын ала MyScripts папкасын түзүүнү жана ошол жерге өз программалардын баардыгын сактоону сунуштайбыз. Демек алгач бул MyScripts деген папка түзүп алып, жана ошол Python программалоо тилинде даярдалган баардык файлдарды ошого сактоо дагы ыңгайлуулукту, ошол эле учурда жетүү тездигин камсыз кылат. Бешинчи кадам болсо бул программаны ишке киргизүү. Бул run менюсунан, бул жерде run менюсунан run module командасын тандагыла дейт. Же тез иштетүү үчүн эмне? F5 баскычын басуу керек. Даяр консолдо силер төмөнкү маалыматтарды көрүшүңөр керек. Демек биз өйдөдө print салам деп программаны жаздык. Демек анда run же болбосо F5ти басуу аркылуу биз момундай жыйынтыкты алат экенбиз. Түшүнүктүү болдубу? Эми программа биринчиден файлга жазылып, адатта ru кеңейтилиши менен жана ишке киргизүүдө толугу менен аткарылгандыктан программалык режим деп аталат. Демек бул ru кеңейтилиши файлдык кеңейтилиш болуп эсептелинет.
балдар. Мында программалык файлда Python'da скрипт деп аталат, англисте скрипт сценарий дегенди түшүндүрөт. Эми Python'da андан тышкары бир да операторду команданы камтыбаган буш программалар да болот балдар. Көбүнчө булар комментариялар, адатта бул решетка белгисинен кейін жазылат. Же болбосо интерпретатор менен иштетилбеген түшүндүрмөлөр. Эми интерпретатор деген бул силердин программаңарды окуп, андагы камтылган нускамаларды аткаруучу программа болуп эсептелет. Түшүндүкпү? Интерпретатор бул силердин программаңарды окуп, анда камтылган нускамаларды, же болбосо командаларды баарын аткаруучу программа. Түшүнүктүү болду. Демек, бул Python программалоо тили боюнча кыскача маалымат болду. Эми экинчи планга келем, маалыматтарды киргизүү жана чыгаруу. Демек, маалыматтарды киргизүү жана чыгаруу оператору бул жерде көп учурда программа колдонуучуга берилиштерди киргизүүнү сурайт. Андан соң аларды иштетип, жыйынтыгын экранга чыгарат. Алчу берилиштерди киргизүү жана чыгаруу функциялары колдонулат, же болбосо операторлору. Бул жерде демек print бул функциясы маалыматты экранга чыгаруу, демек чыгаруу оператору, ал өзгөрмөлөрдүн маанилерин да, түнүтмалардын маанилерин да эмне кылат? Чыгарат. Ал эми input болсо тескерисинче колдонуучуга программа үчүн берилиштерди киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Демек, бул кашаларга бул функция иштей турган маанилерди көрсөтүү керек. Демек, бул print эмнени чыгаруу керек болсо, демек ушул тегерек кашанын ичиге ошол маанилерди беришибиз шарт. Эми берилиштерди экранга чыгаруу жана программанын ишинин жыйынтыгын көрүүгө мүмкүндүк берүү үчүн printке эмне кылабыз? Функциясы колдонулат. Экранга функциянын кашасына жазылган маалыматтар чыгарылат. Мында символдорду тырмакчага алып коюу керек. Эгерде символдук маалыматты берүүдө, демек ал тырмакчага алуу керек. Бир тырмакчалуу тырмакчага дейли. Демек, мында эгерде кандайдыр бир сандык информация берсек, болгону аны кашанын ичиге гана жазып коюу керек. Ал эми эгер текстик же болбосо символдук маалымат берүүнү кааласак, анда бул тырмакчанын ичинде берилиши керек. Эми кашанын ичинде математикалык түнүтмө жазылса, анда экранга анын жыйынтыгы чыгарылат. Бул жерде демек бул математикалык бир арифметикалык операциялар бар экен, кашанын ичинде. Демек, эгерде ушинтип программалар берсек, анда жыйынтыгы да ошонун эмнеси чыгат? Көбөйтүүсү же суммасы ошол жыйынтыгы чыгат. Түшүнүктүү болду. Бул демек киргизүү жана чыгаруу операторлору. Анда өзгөрмөлөргө келели балдар. Эми print функциясына сан жана символдордон тышкары өзгөрмөлөрдү дагы берүүгө болот. Демек, print бул чыгаруу функциясы. Өзгөрмө деген бул аталышка ээ болгон эс тутумдун эң кичине бөлүкчөсү. Андагы сакталган берилиштер өзгөрмөнүн мааниси деп аталат. Демек, өзгөрмө бул аталышка жана кандайдыр бир мааниге ээ болгон эстин уячасы деп да айтылат. Мисалы, бул жерде 5. Бул ыйгаруу операторунун белгилениши балдар. Ыйгаруу оператор бул барабардык эмес, бул ыйгаруу оператору. Жогоруда мисалы биз x өзгөрмөсүнө 5 деген маанини ыйгардык деген түшүндүрөт могул көрүнүш. Өзгөрмөнүн маанисин өзгөрсөк, мисалы x-ка 8 деп жазсак, анда улам кийинки жазууларда ушул эң акыркы жазылган мааниси эмне болот? Колдонулат. Демек, 8-ди өзгөрсөк, демек ошол акыркы берилген маанини колдонот экен. Эми мисалы, эгерде x-ка x плюс 1 ыйгарсак, анда x-тын баштапкы маанисине 1 кошулат балдар. Мисалы, баштапкы мааниси 5 болсо, демек 1 кошулуп 6 болот. Жаңы мааниси кайра эле ошол өзгөрмөгө жазылып калат балдар. Түшүнүктүү болдубу? Эми өзгөрмөлөрдүн аттында латын тамгаларынын кичине жана баш тамгалары айырмалуу болот. Цифралар жана астына сызылган сызыкты бул тырмакчанын ичиге эмне колдонсо болот. Эми өзгөрмөнүн аты цифра менен башталбаш керек сөзсүз. Анткени трансляторго кайсы жерден цифра, ал эми кайсы жерден өзгөрмөнүн аты баштала тургандыгын айырмалоо кыйын болуп калат. Түшүнүктүү болду. Демек, өзгөрмөнүн аты эч качан цифра менен башталбашы керек. Колдон келсе өзгөрмөлөргө ар кандай роль аткара тургандыгын ошол замат түшүнө тургандай тиешелүү аттарды бериш керек. Мисалы, адрес, цел, сумма жана башка. Клавиатура аркылуу берилиштерди киргизүү үчүн input
бул input деген киргизүү оператору функциясы колдонулат. Эгерде программада бул функция кезиксе, анда программа ошол жерден өзүнүн иштөөсүн токтотуп, качан колдонуучу кандайдыр бир маалымат киргизгенче эмне кылат? Күтүп турат. Мисалы, x input бул x-мааниsin киргизүүнү сурайт. Демек бул 35 деген маанини киргизели дейт анда. Анда жыйынтыкта эмнени көрөбүз биз экрандан? 35 дегенди көрөбүз. Print x деп берсек эгер. Мында x-га канчаны ыйгардык? 35-ти ыйгарган болчок. Эми колдонуучуга программа андан эмне талап кылып жаткандыгы түшүнүктүү болуш үчүн кашан ичине тырмакчага текстик билдирүү жазып койсо болот. Анда программа төмөнгөдөй болот. Эми карагыла, башка бул программаны түзүлгөн программаны башка бирөөлөр колдонуучуларга да түшүнүк болуш үчүн, демек анын ошол кашан ичине, тырмакчанын ичиге ошол текстти эмне кылып билдирүү катары жазып койсок болот. Мисалы, бүтүн санды киргизгиле десе, демек бул x-га ыйгарылган сан бүтүн сан болушу керектигин жана аны киргизүү керектигин түшүнсөк болот. Түшүндүк, Биринчи маселе, мисалы, колдонуучудан 2 сан сурап, аларды кошуп, жыйынтыгын чыгарып берген программаны түзүп көрөлү. Алгач файл скрипт түзөлү жана аны task1 аты менен сактайлы. Эми программаны жазалы. Демек x бул input, бүтүн сан киргизиңиз. Y бул да киргизиңиз, бул бүтүн сан киргизиңиз. Демек z бар x плюс y. Print z. Демек мында z'ти print, эгерде биз бүтүн сан биринчи x-ка 3-тү ыйгарсак, y-га 5-тү ыйгарсак, анда бул print канчаны чыгарып берет? 35-ти чыгарып берет. Эми карагыла, мында демек эмне болду? Туура эмес болуп калды. Демек анда эмнесин беришибиз керек болчу бизге? Суммасын бериш керек болчу. Анда биз көрүп тургандай 2 сан эмне болуп калды? Кошулбай эле анын бири-бириге жанаша жазылып калды. Эми карагыла, анткени мындай жазууда input оператору киргизилген маанилердин сан катары эмес, символ катары эмне болуп калды? Кабыл алды. Бул катаны оңдош үчүн маанилерди киргизүүдө алынган символдук сапты бүтүн санга өзгөртүп түзүшүбүз керек. Бул болсо integer. Integer бул дагы токтолобуз балдар, бул сандардын типтерине. Бул integer, демек ошол integerди көрсөтүшүбүз керек. Демек бул x integer input деп эгерде көрсөтсөк, анда 2 санды 2 сапта эмес, бир сапта бош орун менен ажыратып киргизүү үчүн программаны мындай жазса болот. X үтүр менен ажыратып map int input анан split деп туруп, бул жерде маанилерди көрсөтсөк болот. Мисалы, бул жерге 3, бул жерге 5 десек, анда жыйынтыгы да суммасын берет. Эми map деген эмне? Бул map берилген функцияны тизменин бардык элементтерине тиешелүү кылат. Башкача айтканда, int функциясы эми колдонуучу киргизген бардык берилиштерге эмне болот? Колдолот. Ал эми жаңы маанилер тиешелүү түрдө x жана y өзгөрмөлөрүнө жазылат. Түшүндүкпү? Демек map деген бул берилген функцияны ошо тизменин бардык элементтерине тиешелүүлүгүн көрсөтөт экен. Эми split деген бул бош орун менен бир сапка киргизилген берилиштерди тизмеге өзүнчө элементтер катары киргизет. Башкача айтканда, колдонуучу берилиштерди 3-5 деп киргизет, программа бул 2 цифраны 2 өзүнчө элемент катары карайт. Демек бул split, бул эмне? Бош орун менен бир сапка киргизилген берилиштерди тизмеге өзүнчө элементтер катары эмне кылат экен? Тизет экен. Берилген функцияларды эске алуу менен программаны кайра жазсак эмне болот? Бул демек бул split менен бул бири-биринен ажыратылган бош орундук менен жазылды жана анын бул жерде integerди киргизүү жана map'ти киргизүү менен анын print'те экранга эмне чыгат? 8 деген жыйынтык келип чыгат. Түшүнүктүү болдубу, балдар? Эми программа туура иштеп жатат. Клавиатурадан киргизилген 2 санды кошуп жатат, бирок мунун 2 кемчилиги бар. Биринчи, бул берилиштерди киргизүүдө колдонуучудан эмне талап кылып жаткандыгы билинбейт. Канча, кандай сандарды киргизүү керек. Экинчи, жыйынтыгы эч нерсени билдирбеген сан түрүндө чыгат. Ошондуктан программа менен колдонуучулар ортосунда диалог түзүү үчүн программаны мындайча өзгөртсө болот, балдар. Эми карагыла, бизге ошол эле учурда башка программаны түзүүчүдөн башка колдонуучуда колдонгондо мына түшүнгүдөй болуш керек. Мисалы, 2 бүтүн сан киргизиңиз. Print'те чыгарууда ошондой сан чыгыш керек. Print бул чыгаруу оператору. Бул жерде демек экранга 2 бүтүн сан киргизиңиз деген бизге түшүндүрмө чыгат. Анын негизинде мисалы map жана split пайдалануу менен бул map менен бардыгы тиешелүүлүгүн көрсөтүп,
жана ошол 3 менен 5-ин ортосундагы аралыкты бул сплит менен берип эмне кылабыз, бул 2 маани киргизе алабыз. Жана print бул чыгаруу оператору менен бул жерде x-га кошуу y-ды барабар бул z менен бул кошуу жана барабардык белгилери бул символдук болгон үчүн муну эмнеде бердик, тырмакчанын ичинде бердик. Жана бул жерде жыйынтыгы эмне болду, 8 деген жыйынтык менен келип чыкты. Бул жерде sep деген бул жерде баа берилди. Бул бардык бош орундуктарды алып салууга мүмкүндүк эмне кылат, берет. Демек, көрүнүп тургандай биз print функциясын экранга чыгаруу керек болгон бардык элементтерди көрсөттүк. 340 маанилерин жана плюс барабардык x символун, демейде киргизилип жаткан символдордун арасына бош орун коюлат дедик. Бул болсо экрандагы эсептөөнүн жазуусун чоюп салат. Бош орунду алып салуу үчүн анын ордуна каалагандай символду кое ала турган sep функциясын колдонобуз. Мисалы, sep бул жерде эмне кылабыз, тырмакчанын ичинде беребиз. Бардык бош орундарды алып салууга бул мүмкүндүк берет. Түшүнүктүү болдубу, балдар? Демек, балдар, Python программалоо тили бул баштапкы программалоо тилине баштаган, жаңы баштагандар үчүн дагы колдонууга, үйрөнүүгө оңой болгон программалоо тил экен. Жана бул Scratch, эгерде Scratch'те иштеп жүргөн болсок, ошого окшоштук жактары бар экен. Жана ошондой эле Python программалоо тилинде программаны жазууда бул киргизүү жана чыгаруу операторлору жана ошондой эле өзгөрмөлөр менен интерпретатор түшүнүгү менен тааныша алдык. Жана ошондой эле бул ушу программалоо тилинде кичинекей бир программалар түзө алдык. Демек, бул жерде эки сандын суммасын табууну карап көрдүк. Эми балдар, силерге тапшырма. Демек, силер дагы ошо практикада бул жогоруда айтылган ссылка аркылуу, бул жогоруда силерге ошо Python программалоо тилинин акысыз версиясын көчүрүп алуу ссылкасы берилди бул жерде. Демек, ушул ссылка аркылуу кирип, силер дагы көчүрүп алсаңар болот жана ошол программалоо тилини. Жана ошол жогоруда 5 кадам берилди. Ошол ишке чегерүүнүн жана жаңы файл түзүп программалоону баштоонун, демек, ошол 5 кадамды эске алып, бул жерде берилген тапшырмаларды аткаргыла. Эми биринчи бул 30 окуучунун ичинен сабакта 24 эле олтурат. Бул класста катышуу пайызын эсептөөчү программаны түзгүлө, балдар. 30 окуучунун 24-ü, демек, ал канча процент окуучу отурат? Ошону эсептөөчү программаны түзгүлө. Мында процентти табууну билебиз. Бunda пропорциялык катарны пайдаланып чыгарсак болот. Экинчи, убакыт интервалы саат, минута жана секунда менен берилген. Ошол эле интервалды секундада гана көрсөтө турган программаны түзгүлө. Демек, саат, минута эмес, секундада гана көрсөтө турган программаны түзгүлө. Эми балдар, ойлонуп көрөлү. Жогоруда берилген маалыматтарды пайдаланып, ушул берилген эки тапшырманы аткарганга аракет кылалы. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо, анда кийинки сабактарда жолугушканча.